Урматтуу мусульман бир тууганым, бул дүйнөдө инсандар бир жерден экинчи жерге жетип алыш үчүн өз сапарларында өтө тез жүргөн уунаны колдонушат. Же тез жүргөн уунага чыгууну каалашат. Эгер узак сапар боло турган болсо, уунага чыкпастан самолет менен эле барууну каалайт. Эгерде ошол самолеттун билети кымбат болсо дагы ошого карабастан билет алып, ошол сапарында эртерээк жетип алууну каалайт. Жана жолдогу машакаттарга, кыйынчылыктарга душар болбош үчүн самолетке отуруп, же тезирээк алып бара турган машинага шашышат, машинага чыгууну каалашат. Бул дүйнөдөгү акыбалыбыз ушул. Ал эми акыретте дагы сироттон тезирээк бизди өткөрүп кое турган, сироттогу машакаттарга бизди душар кылбастан, бизди эртерээк өткөрүп кое турган амалдарга бул дүйнөдө биз эмнеге шашпайбыз? Сироттон эгер тез өтүүнү каалай турган болсок, биз солих амалдарды көбөйтүш керек. Аны бири-бирибиз менен жарышып аткарышыбыз керек. Күнөөлөрдөн алыс болушубуз керек. Албетте бул дүйнөнүн сапарындагы жол асфальт жол болушу мүмкүн. Ал эми акыреттеги сирот көпүрөсү бул ал гүлдөр менен тошолгон эмес. Ал жакшына кылып курулган эмес. Анын үстүндө тикендер бар. Дозоктон чыккан илмектер бар. Астында от күйгүзүп турат. Сиротко бутту кое турган болсо, буттар тайып кетет. Мына ушундай өтө оор жол. Эмнеге мына ошол сироттон эртерээк өтүп алууга биз шашпайбыз? Ошол нерсеге кызыкпайбыз? Албетте мундан эртерээк өтүп койсун эрче, бул биздин жасаган амалдарыбыз. Пайгамбарыбыздын хадис келет. Кыямат күнүндө Аллах Таала дозоктун үстүнө сирот көпүрөсүн коет. Фаямуррун нас ала кадари амалихим зумарон. Адамдар топ-топ болуп, өздөрүнүн кылган амалдарына жараша көпүрөдөн өтүшөт. Биринчи өткөндөр келамхил басар, чагылган жалт эткенде өтөт. Экинчилери шамал сыяктуу, үчүнчүлөрү куз сыяктуу, андан кийинкилери жаныбарлардын басканындай, кийинкиси адамдын басканындай. Дагы бирөө бар дейт, дозоктун үстүндө жөрмөлөп өтөт курсагы менен дейт. Ошондо Аллахтан сурайт: "Я Рабб, лима баттаату би?" Эмнеге мени дозокто кечиктирип жатасың? Неге тигилери ошоп тез өтүп кете албайтам? Неге мени кечиктирип атасың, Я Рабб деп? Аллага кайрылган кезде Аллах Таала жооп берет: "Инни лам убти бик." Мен сени кечиктирген жокмун дейт. "Иннама батта бике амалука." Сени кечиктирген сенин жасаган амалдарың дейт. Сен дүйнөдө жалкоолук кылган амалдарың бүгүн сен ушул дозоктон эртерээк өтүп кетүүңө күчү жетпей атат дейт. Ошол үчүн сен кыйналып, сирот көпүрөсүндө кылга жармашып, курсагы менен жөрмөлөп өтүп атасың, ошон дозокко күйүп, кыйналып дейт. Кыямат күндө бизди сироттон эртерээк өтүрүп койгон нерсе бул солих амалдар экен. Биздин аброюбуз эмес, биздин байлыгыбыз эмес, биздин ата тегибиз эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Мен батта би амалуху лам юсри би насабуху." Кимдин солих амалы сирот көпүрөсүнө көбүрөөк кармап кечиктирип аны азапка сала турган болсо, аны эч бир анын ата теги шаштырып өткөрө албайт дейт. Кимдин эсеп кысабы көбүрөөккө кармалып туруп кала турган болсо, анын ата теги келип, анын жардамчылары келип, анын мал байлыгы келип, ага жардам бере албайт дейт. Албетте мунун баары эмне экен? Солих амалдар менен гана болот экен. Мына ошол амалдарга келе турган болсок, үчүнчү амал ас-собру алал маутил валад. Кимдин бирөөнүн баласы каза болуп кала турган болсо, муну ошого сабыр кылыштык. Кимдин наристеси чарчап кала турган болсо, ошого Аллах Тааланын тагдырына ыраазы болуп, сабырдуу болуштук. Тагдырга жаман сөздөрдү айтпаштык. Бул дагы кыямат күндө пендени дозоктун үстүндөгү сирот көпүрөсүнөн эртерээк өтүүгө жардам берет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Мен мата лаху саласату минал валад лам яблугу ал-хинса." Кимдин балагат жашына жетпей 3 баласы каза болуп кала турган болсо, лам ярит наро илла абирис сабил. Ал дозок үстүндөгү сирот көпүрөсүндөн жолоочу адам сыяктуу тез өтүп кетет дейт. Дагы бир хадисте айтат: "Ана Абу Хурайра радияллаху анху анна Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям кала: ла ямуту ли ахадин минал муслимина саласату минал валад тамассуху нару илля тахиллатал qasam." Кайсы бир мусулман пенденин 3 баласы каза болуп кала турган болсо, аны тозок
bir ғана қасамды өтіп қою даражада қармайды дейді. Бұл Аллах Тағала Құран Кәрімде айтқан қасам. Вайым минкум илля варидуха дейді. Сілердің кіміңер болсын, сөз түрі дозаққа алып барамыз деген. Мына ошол қасамды өтіп қою даражада эле болот. Барып дозақты көрөт, ошо менен чагылгандай тез өтүп кетет дейт. Кимдегимдин 3 баласы балагат жашына жетпей каза болуп кала турган болсо, андан кийин мына ошол нерсеге сабыр кыла турган болсо, булар сирот көпөрөсүндө чагылгандай тез өтүп кетет дейт. Дагы бир башка хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга бир аял келет. Я Расулаллах, иннали ибнан ахофу алейхи. Менин бир балам бар, аны азыр ооруп атат. Ал каза болуп калат деп коркуп атам. Фақаддамду саласа. Буга чейин 3 баламды жерге бергенмин дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам лақад ихтарасти би харадин шадиди минан нар. Сен чындыгында дозоктон өтө бир каттуу сактанымсың дейт. Кимдин наристеси балагат жашына жетпестен кайтыш болуп кала турган болсо, мына ошого сабыр кыла турган болсо, булар дагы дозок отуна киришпейт экен. Дозокту көрөткөн анын үстүнөн чагылгандай өтүп кетишет экен. Бул аял болсун, эркек болсун, сабыр кыла турган болсо, мына ушундай сооптор болот. Башка бир хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтат: "Ма минкунна имраатун тaqaddama bayna yadayha salasa min waladiha illa kanu laha hijaban minan nar." Кайсы бир аялдын 3 баласы каза болуп кала турган болсо, мына ушол үчөө аны үчүн дозоктон тосмо болот дейт. Колат имраатун, бир аял туруп айтты дейт: "Васнайне, эгер 2 бала каза болгон болсочу" дегенде 2 бала болгон болсо дагы ал дозоктон тосмо болот деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтат. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, Аллах Таала бизди ушундай ар кыл сыноолор менен сынап турат. Биз ушул сыноолорго сабыр кыла турган болсок, мунун артында бизге көптөгөн жакшылыктар бар. Аллах Таала кыямат күнүндө анын ордуна бизге бейиш берет экен. Жана бизди дозок отунан коргоп коет экен. Жана ошондой эле бул дүйнөдө биз билбеген анын чоң бир данышмандуулугу бар. Бардык нерсе Аллах Тааланын тагдыры менен болот. Аллах Таала бир ишти жасай турган болсо, ал ишти жөндөн жөн жасабайт. Аллах Таала ар бир жасаган ишинде хамид болгон зат. Бардык ишинде Аллах Тааланын кемчилдик жок. Бардык ишинде Аллах Таала мактоого татыктуу. Сизге мусибат жөнөткөн болсо дагы, сизге оору жөнөткөн болсо дагы, сизге кырсык жөнөткөн болсо дагы, мында Аллах Тааланын сөз түрдө жакшылыгы бар. Аллах Таала мына ошол нерсени сизге жакшылык каалоо иретинде гана аткарат. Эгер балаңыз каза болуп кала турган болсо, же мал мүлкүңүздөн ажырап кала турган болсо, же үйүңүз күйүп кеткен болсо, же машинаңыз күйүп кеткен болсо, дагы башка бир кандай бир көйгөйлөргө жолугуп кала турган болсоңуз, сиз буга сабыр кылып гана коюңуз. Аллах Тааладан жакшы бир соо үмүт гана кылып коюңуз. Аллах Таала сөз түрдө бул нерсенин сообун сизге бул дүйнө жана акыретте берет экен. Андан кийинки амал кодоо хаважи нас ва тафриджу куробихим дейт. Адамдардын муктаждыгын бүтүрүп бериштик, жана алардын кайгы капасын жеңилдетип коюштук. Бул дагы кыямат күнүндө сирот көпөрөсүнөн эртерээк өтүүгө жардам бере турган амал. Ибн Умардан келген хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтат: "Ахаббун нас илаллахи анфаухум." Аллах Таалага эң сүйүктүү адам бул эң көп пайдасы тийген адам дейт. Ахаббул амали илаллахи азза ва жалла. Аллах Таалага эң сүйүктүү амалдардан бул масрурун тудхилуху ала муслим. Башка мусулманга тартуулап койгон сүйүнүчүң дейт. Башка мусулмандын көңүлүн көтөрүп кое турган болсоң, башка мусулмандын муктаждыгын чечип, анын жүзүнө күлкү тартуулап кое турган болсоң, мына ушул амал Аллах Таалага эң сүйкүмдүү дейт. Ау такшифу анху курбатан, жанын көйгөйүн чечип коюштук. Ау тaqdi anhu daynan, же бир мусулмандын карызын өтөп коюштук. Ау татруданху жуан, же бир мусулмандын курсагын тойгозуп коюштук. Ли ан амшия ма ахи муслим fi hajatin ahabbu ilayya min an atakifa fi masjidi shahron. Пайгамбарыбыз айтат: "Мен бир мусулман бир тууган муктаждыгын чечип коюш үчүн аны менен чогуу жүрүштүгүм бул мечитте, Мадина мечитинде бир ай этикаф отургандан дагы мен үчүн сүйкүмдүүрөөк" деп пайгамбарыбыз айтат. "Мен кафа гадабу сатарахуллаху ауратаху." Ким ачуусу келгенде ачуусун кармана турган болсо, Аллах Таала мунун ауратын тосот дейт. "Оман казама гайсон лауша ан юмдия амдоху мала Аллаху qalbahu ридо яумал қияма." Ким ачуусу келип турган кезде, эгер ачуусун өтөп ала турган болсо,
адам өч ала турган болсо, өч алышка кудурет жетип туруп, бирок ачуусун жута билип, аны кечирип кое турган болсо, Аллах Таала кыямат күнүндө анын жүрөгүн ыраазычылыкка толтурат дейт. Ва ман маша ма ахи муслим фи хажатихи хатта юсбитаха лаху. Кимдеги бир мусулман бир тууганын муктажын бүтүрүп коюш үчүн аны менен чогуу жүрө турган болсо, анын аягына чейин туруп берип кое турган болсо, Асбаталлаху кадамаху яума тазиллу акдам. Аллах Таала кыямат күндө сирот көпүрөсүнүн үстүндө кадамдар тайып дозокко түшүп аткан күндө анын кадамын сиротто бекем кылып коет деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат. Ва инна суал хулуqi la yufsidul amala kama yufsidul al-khul wasal. Албетте жаман кулук мүнөз бул амалдардын баарын бузат, кандай эле уксуз, аселди, балды бузган сыяктуу дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, башка бир мусулмандардын муктаждыгын чечип коюштук, алардын муктаждыгын өтөп коюуга жардам берип коюштук. Бул кыямат күнүндө сизди сирот көпүрөсүнөн эсен аман өтүп алууга эң чоң жардам берет экен. Ошондуктан биз колубуздан келишинче башка мусулмандардын кандай көйгөй муктаждыгы боло турган болсо, аны чечип коюуга, ага жардам берип коюуга аракет кылышыбыз керек жана андан качпашыбыз керек. Албетте мусулмандар булар бир туугандар. Бири-бирине бир туугандай мамиле кылыш керек. Өзүңүздүн бир тууганыңызга кандай күйө турган болсоңуз, башка мусулмандарга дагы мына ошондой күйүшүбүз керек. Өзгөчө алардын акыреттик муктаждыктары боло турган болсо, акыреттик амалдардан жалкоолук кылып жаткан болсо, намаз окубай жаткан болсо, орозо кармабай жаткан болсо, күнөө иштерден тыйылбай жаткан болсо, мына ушул нерсени билип туруп, сиз ошол мусулман бир тууганыңызга жеткирип кое турган болсоңуз, бул дагы ага эң чоң жардам бергенге кошулат. Анын акыреттик муктаждыгын чечип бересиз. Же кайсы бир мусулман бир тууган мечитке кадам баса албай турган болсо, анын үйүнө барып чогуу мечитке алып барып коюштугуңуз бул дагы анын чоң муктаждыгын чечкен болуп эсептелинет. Же кайсы бир мусулман Куран окуганды билбей аткан болсо, ага барып Куран үйрөтүп койгон болсоңуз, же намаз окуганды билбей аткан болсо, ага намаз үйрөтүп коюштугуңуз, ага даарат алууну үйрөтүп коюштугуңуз, бунун баары ошол мусулмандардын муктаждыгын чечкен болуп эсептелинет. Ал дүйнөлүк муктаж болсун, же акыреттик муктаждыктар болсун, мына ошону чечип коюштук эртең кыямат күнүндө сиздин сирот көпүрөсүнөн өтүүгө эң чоң жардам берет экен. Дагы урматтуу мусулман бир тууганым, бир эскертип коючу нерсе, бул сөзсүз түрдө бул амалдарды кылып жаткан кезде жүрөктө ихлас болуш керек. Аллах үчүн кылып атам деген жүрөктө калыс Аллах үчүн ниет болуш керек. Эл көрсүн, эл уксун, эл мактасын, эл мени не дейт деген нерседен алыс болуш керек. Бир жерде мусулмандар муктажын чечип туруп, артынан адамдар мактабай койгон болсо, кайра ошол жерди барып бузуп коюштук. Же экинчи ошондой ишти кылбай коюштук. Бул жүрөктөгү бир рия бар экенине далалат кылат. Ал эми ким эл көрсүш үчүн кыла турган болсо, ал амалдын сообун жеп жок кылат. Ошондуктан биз тырнакчалык жакшы иш кыла турган болсок дагы, Аллах үчүн кыла турган болсок, мунун сообуна сөзсүз түрдө жетебиз. Аллах Таала баарыбыздын кыямат күндө эсеп кысабыбызды жеңил кылган болсун, жана сирот көпүрөсүнөн чагылгандай тездикте өтүүнү бизге насип кылган болсун, жана бул дүйнөдө бизге таатык берген болсун. Кандай жаман бали кырсык болгон болсо, Аллах Таала бизден алыс кылган болсун. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху.